Карызды качан бересиң? Сен акчаңан кутулам деп бир почкамды саттым жаңы эле. Сен айынан майт болуп калдым. Канчалыкка чейин барбай эле койсоң болмок. Мен деген күтүп турмакмын да. Акмак. Эмне телефонуң өчүк. Жомарт деген бизнесмендин артынан аңып жүрөм. Жомарт байке таанышып. Тааныбыз. Мага 3 күн убакыт берсеңиз, мен аны кулакка тээп акчаңызды коюп берем. Сен ошондо Жомартты 3 күндө эле кулакка тегем деп ойлоп жүрөсүңбү? Мен сиздин кулагыңызды 2 күндө эле теппедим беле. Сиздердин келгениңиздер абдан жакшы болбоду. Анан бул айылда кыла турчу иштер, мээнеттер аябагандай көп. Арап кул. Буларды каяктан самсалап эстип алгансың? Мечти шылтоо эле ушинте бересиң. Чеч чалды форма. Садака бериңиз, садака. Түнү бою түшүмө садага кирип чыкты да. Ушу мен дагы капчылып бир ушу сиздердин соопторуңузга бир себептер болуп калайынчы. Шелтин бетинен нур чачырап атабы? Жок, аякта нур. Телефон жарык калды. Түбөлүккө бай адамдар менен муктаж адамдардын ортосунда көпүрө болуп жүрө берейин. Амин. Окулбасын жаназасы. Бул акмак бизге карыз. Биз канча азап тарттык. Сен эч качан адам болбойсуң. Ушунбада сен күнөрсүң. Колуңа эмне келет? Тигин баласы мындай, мунун баласы мындай деп атып. Мунафык эки жүздүү адамдын 3 белгиси бар. Биринчиси сүйлөсө жалган сүйлөйт. Экинчиси берген убадасына турбайт. Үчүнчүсү аманатка кыянаттык кылат. Мен оңолдум билем. Сен өлгөндөн бери ата-энеңдин акыбалы өтө оор. Артың кайрылуу болсун. Кырбатчы. Элдин баары карап атат.